Улуттук оюндар боюнча ДЛМО спорт мектептин мыйзамдары бар, билесиздер да. Жалал-Абад областынын аймагында жайгашкан спорттук мектептердин жетекчилери жана андагы башка адистер үчүн өтүп жаткан атайын окутуу семинарында негизги маселе катары 2020-2021 жылдарда аткарылган иш пландар жана 2022 жылга аткарылуучу иш мерчемдерин бекитүү, эң башкысы модераторлор тарабынан сентябрь айынын алгачкы декадасында республикалык масштабта өтүүчү мектеп лигасы боюнча кененирээк түшүндүрмө берүү болду. Уюштуруучусу Жалал-Абад областык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын адистери болушту. 2021 жылдагы биздин президентибиздин биринчи жарлыгы чыккан, бул инсандык адеп акылат өнүктүрүү дене тарбия жагын чыңдоо боюнча. Ошонун негизинде бизде чоң программа түзүлгөн, бул мектеп лигалары боюнча. Анан ал жерде мектеп лигасында волейбол кыздар балдар, баскетбол кыздар балдар, анан чоң футбол камтыйт. Ошону биз ушу райондогу спорт мектептердин жетекчилерине, директорлоруна толук кандуу жеткирүү. Семинардын жүрүшүндө спорттук мектептердин жетекчилери жетишкен ийгиликтерине карабай, кээде өздөрү чечүүгө тоскоол болгон жагдайларда бар экендигин айтышты. Күрөштүн түрлөрүнөн, бокстун түрүнөн, футболдон жакшы жетишкендиктер жетиштик. Чоңдордун арасынан курма командага күрөштөн 5-6 бала бердик. Ошондой эле кадеттен дагы, ошондой эле младший ошол. Бокстан дагы чемпиондор болду. Азияга катышкандар болду. Бүгүнкү күндө дагы Азияда бир балабыз катышат, бокста 2 балабыз. Билим берүүнү карап турганда, текши ремонтторго карап турган эле азыр болду. Ушул текши ремонттон эч кандай жардам болбой атат. Өкмөткө бардык, бул биз силер башкармалык өтүп кеткендер, ошол жак каржылаңыз деген маселе болуп атат. Шуларды да чечип берсеңиз жакшы болот. Текши ремонттор. Жалал-Абад областындагы балдар, өспүрүмдөр спорттук мектептеринин директорлору, алардын орун басарлары жана усулчулары үчүн өткөн атайын окутуу семинарынын уюштуруучулары бул багыттагы иш мерчемдери мындан ары байма-бай өтө тургандыгын белгилешти. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Жалал-Абад шаары.